Арыбаңыздар, эфирде 5-де 5-і, аны мен Керим Айдаров алып барам. Біз бүгін азыркы замандын мугалими кандай болуш керек деген теманы тегерегине кеп кылган турабыз. Коом ар кандай багытта өзгөрөт. Бирок биз ошол коомдун жакшы жагын өзгөртүш үчүн биздин негизги коом билимдүү болуш керек деп ойлойм. Биз кантип коомду билимдүү кылабыз, анан кантип азыр өсүп келаткан эртеңки келечекке мыктылап билим берип, мамлекетти бекемдей алабыз. Дал ушул мааниде биз кеп кылалы деп турабыз. Менин оң жагымда мен коноктор менен тааныштырайын. Гапур Мадаминов, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты. Талайгүл Осмонбекова, билим KG мектеп комплексинин директорунун орун басары. Алмазбек Токтомаметов, республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун директору. Айдай Койчуманова, Архимед билим берүү борборунун негиздөөчүсү. Физика математика мугалими. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Мен улуулатып эле баштайын агай, Гапур агай. Биз бүгүн коомду өзгөртүүнүн жолун издейли деп атабыз да. Издеп келатат болушубуз керек. Кандай болбосун биз мамлекетти бекем сактап калышыбыз керек. Кандай болбосун биз элибизди билимдүү кылып алышыбыз керек деп атабыз. Кандай болбосун биз ынтымакты жашашыбыз керек деп атабыз да. Биз бүгүн негизги орчунду орунду элеген жана ошол күчтүн бардыгын тартып кете тургандын бир өңүтү ушу мугалимдерди болсо керек деп мен ойлоп атам да. Кандай дейсиз? Бүгүнкү заманда биз кантип элди окуучуларды тарбиялап билим бере алабыз? Алгач сизге ушу теле берүүгө чакырып уюштурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Рахмат. Анан ушу бүгүнкү заман коомду ойлоп, ошонун бир мындай өнүгүп, жакшы жолго түшүп кетүүсүндө ушу мугалимдердин орчундуу орду бар дегениңиз өзү дагы мындай ыраазы боло турган маселе. Эми мен ушу бир айылдагы мугалим катары айтсам, чындыгында дүйнөлүк тарыхка, кыргыз тарыхыга эгер көз салсак, бардык коомдук өнүгүү, прогресс илим билим аркылуу болот экен. Илим билимдин алып жүрүүчүлөрү баягы насытили дейт го. Ошолорду алып жүрүүчүлөр булар мугалим зыялыйлар болгондугу үчүн бул өңүттөн алганда өтө туура маселе. Эми кептин бардыгы мына бир топ жылдар мугалимдердин айлык маянасы төмөн болуп, анан алардын турмуш шарты татаал болуп, ошонун айынан бир топ төмөндөп кеткендиги өкүнүчтүү болду. Билимдин дагы, тарбиянын дагы өксүп калгандыгы. Экинчи бир жагынан баягы үй бүлө институту дагы эптеп күн көрүш үчүн балдардан алыстап, мигрант болуп, мына улардын бардыгы чоң бир таасир берди. Ошого карабастан акыркы жылдары мына жетекчилигибиз мына мугалимдердин бийлигине соц тармактын айлыгын жогорулатканы бир аз болсо дагы бир стимул болот деймин. Бирок менин көз карашымда баягы сиз берген суроого барыш үчүн айлык маянаны көтөргөн дагы жакшы, бирок бул алгачкы гана кадам. Ал үчүн мугалимге моралдык, психологиялык, анан бир имидждик, инсандык колдоо, шарт түзүү, шыктандыруу, дем берүү дагы өзү чоң маселе. Идеология бул, идеология. Анын ичинде мугалимдер бардыгы жакшы, мугалимдердин бардыгы мына бүгүн учурдан пайдаланып рахмат айтып эсендик каалаймын. Бирок ошонун ичинде дагы бир жаңылыкка чыйыр салып, бир демилге менен жаңылыкты жаратып жаткан чыгармачыл мугалимдерге өзгөчө көңүл буруп, ошолорго дем шык берип, колдоо болсо өзү жалпы иштей берет. Бирок көбүнчө жаңылыкты ошол бир айрым адамдар жаратат да. Миң өкүнүчтүүсү бизде кээде ошол дал ошол бардык тармакта эле жаңылык жараткан адамдар өз учурунда колдоого алынып, көңүл бурулбай калгандыгы прогресске чоң тоскоолдук болуп калат деп ойлойм. Алмаз агай.
Бүгүнкү күндө bir орчундуу чоң факт бар да. Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин 62%дан жогорусу бул адам ресурсу менен өнүгүп атат. Баягы мурдагыдай алтын менен, мунай менен өнүккөн жери жок. Тескерисинче алар азайып атат. Мунун эки жагы бар да. Биринчиден адам ресурсу канчалык бекемделген сайын ал ошончолук бекемделе берет, ал чоңое берет. Жаратылыш байлыктары ошончолук жоголо баштайт да, ал акыры түгөнөт. Yani kийинки кездеги мына көп мамлекет, алдыга чыккан мамлекеттер, жана Сингапур деген бул Чүй областындай дагы аймагы жок мамлекет. Финляндия мамлекети, буларда кен байлыктары жок. Ошол эле Түштүк Кореяны, Японияны карап көрсөк, булар ошол билим аркылуу гана өнүгүп атат да. Адамдын ресурсу аркылуу өнүгүп атат. Ал адам ресурсуна келгенде биз 3 маселени айтышыбыз керек. Бул анын ден соолугу, анын билими, анын маданияты. Ушул жерге келгенде мугалимдин ролу өзгөчө зор. Берүүгө мен абдан андай ыраазычылык билдирет элем. Бүгүн чындыгында коомдун өнүгүүсүн жакшылап түшүнгүбүз келсе, анда мугалим түздөн-түз ошого тиешеси бар да. Мына бул америкалык абдан бестселлер болгон китеп Тодд Уайтакер деген мыкты мектеп директору кандай болот деген жерде жазып атат да. Бул бир нече миллиондоп дүйнөгө таркап кеткен китеп. Ошондо айтат, эгерде чыныгы мектепти жакшы кылам десеңер, анда эки эле жолу бар дейт. Биринчиси ошол мектепке жакшы мугалимдерди алгыла дейт. Экинчиси андай жок болсо, анда ошол мугалимдердин өзүн окуткула. Эки эле жолу бар дейт, башка жолу жок дейт да. Демек бүгүн жанагы мектептин деңгээли деле коомдун, мамлекеттин деңгээли ошол мугалимдин деңгээлинен түздөн-түз көз каранды болуп калды. Эже кандай деп ойлойсуз? Мен негизи азыр ушул коом жөнүндө, кийинки келечек жөнүндө ойлоп атканыбыз азыр аябай көйгөйлүү проблема деп эсептейм. Анан негизи коом бул үй бүлөдөн башталат дейм да. Ошол үй бүлөнү кандай келечекте, кандай үй бүлө болуш үчүн биз биринчи ошо мына мектеп партасынан мектепти бүтүп аткан балдарды биз үй бүлөгө даярдашыбыз керек да. Ооба. Үй бүлө кандай бекем болуш керек, баланы кандай тарбиялаш керек, коом деген кандай болуш керек, коомдо ошо адамдардын орду кандай болуш керек дегенчи. Анан сөзсүз түрдө бул жерде коомду тарбиялаш үчүн биринчи орунда мугалим турат. Анткени келечек жаштар бул мугалимдин колунда. Мына ошон үчүн биз эң биринчиден ушу мугалимдерди даярдоого көңүл бурушубуз керек да мамлекетибизде. Жанагы мисалы үчүн Кытайда эң мыкты окугандар мугалим болот. Бизде эң начар окугандар мугалим. Бизде болсо башка кесипке бара албай калгандар, айласы кеткендер мугалимдикке барып атат да. Мына ушул жагынан биз аябай көп жоготууга барып атабыз да. Бул мамлекеттик идеология болуш керек. Сиз айткандай Кытайда болуш үчүн эң биринчи, эң мыкты окугандарды мугалим кылуунун негизги жол бул идеология. Идея болуш керек. Мамлекет ушундай нерсеге алып барыш керек го деп ойлойм да. Туурабы? Айдай. Мен ойлойм, биринчиден биз деген өзүбүздүн тарыхыбызды карап көрүшүбүз керек деп ойлойм да. Мурунку советский образованияны карасак, биз билебиз, мурун деген плановый экономика болгон, пландаштырылган экономика. Ошол пландаштырылган экономикага биздин жогорку окуу жайлар өзлөрү план жазып чыгышкан, кандай окушат деп. Анан болсо азыр рыночная экономика болуп атат. Ошол рыночный экономикага биздин образовательный система даяр эмес. Бул биринчиден. Экинчиден 30 жыл өттү го даяр. 30 жыл өттү, даяр эмес. Баарын билебиз, биз кыйратып абдан көп биздин образованияда абдан көп кереги жок предметтер бар. Бирок сапаты жок ошолордун. Биз аларды колдоно албайбыз. Мисалы, ошол эле мектептерде, ошол эле жогорку окуу жайларда квоталарды берип койгон, ошону окуйсуң деп айтат. Бирок кайра айтат, биз деген баллонский системага өткөнбүз деп. Баллонский системада айтылат, биз деген ар бир предметти өзү окуучу өзү тандап өтөт деп айтылат да. Бирок тилекке каршы андайды дагы биз көргөн жокпуз. Бул экинчиден. Анан үчүнчүдөн мен айтып кетким келет, биз деген мугалимдердин статусун көтөрүш керекпиз. Биз деген мугалимдерди ар кайсы жерден биз защита кылып туруш керекпиз. Бизде азыр частный мектептерде иштеп көрүңүзчү. Частный мектептерде мугалимдер балдардын оозун карап турат. Ошондойбу? Балдардын оозун карап турат. Эми бардыгы эмес, мен айта албайм, бардыгы, бирок көбүнчүсү балдардын оозун карап турат. Себеп анткени мен ойлойм, ушулар берип атат. Жок, мен азыр башкача кылып айтып келем. Эгерде мугалим гос мектепте иштеп туруп жакшы результаттарды көрсөтсө, мен ойлойм, бул патриотизм деп ойлойм да. Эгерде мугалимдер болсо, частный мектептерде иштесе, анан жакшы результаттарды көрсөтсө, бул патриотизм, бирок көбүнчүрөөк бул деген бизнеске кетип калат да. Ошондуктан жанагы кадам кетпеди, мугалимдердин
зарплатасын көтөрдүк дегенчи. Хорошо, зарплатасын көтөрдүк. Андан кийин мугалимдер өзгөрүлдү. Мугалимдер мурунку берген программасынан башкача кылып өткөрдүбү? Жок. Биз деген мугалимдер особенно айыл чарбада немеде, областтарда бир инерция менен кеткен, ошол инерция менен дагы эле кетип атат. Анан азыр дагы бир айтып кетким келет. Бислер деген бир пловец бар, Мартин Фелпс деген. Аны дүйнөлүк чемпион. Анын тренери дүйнөлүк чемпион эмес. Бирок жөнөкөй эле любитель, жөнөкөй эле сүзгөндү жакшы көргөн тренер да. Анан ал кишиден сураптыр, сиз ушундай чемпионду кантип чемпион кылдыңыз десе, ал айтыптыр. Бирде биздин азыркы бүт дүйнө жүзүнүн проблемасы особенно мугалимдердин аз окуйбуз деп, китепти аз окушат деп. Анткени эмнеге? Биз деген мисалы мурунку поколениялар, мисалы ортобузда 10 жаш болсо жакшы бере алат. Бирок андакы поколениялардын психологиясы башкача да, башкача түшүнөт. Заман деген алдыга кетип барып атат. Ошол заманга мугалимдер ошону как бы уйкаштырылышыбыз керекпиз да. Ошол замандагы баланы окутуш үчүн. Ал үчүн эмне кылат? Мугалим болсо китеп окуш керек биринчиден. Бизде ошондойду вроде бы программалар түзүлүп атат, окут тияктан окулуп атат дейт, бияктан окулуп атат дейт, бирок билбейм. Мен андай результатты көргөн жокмун. Биз кыйратып эчтеке чыгарган жокпуз деп айткым келет. Мен ошо агайга ушуну сиздин эле оюңузду агайга айткым келет агай. Айлык көбөйүптүр, бирок мугалимдер өзгөргөн жок деп атат бул кыз. Система өзгөргөн жок деп атат. Балондук системада жашайбыз, бирок андай болгон жок деп атат. Эски союздун мезгилиндегидей эле жалпы билим берүү менен жашап атабыз деген маселе айтылып атат. Билим берүү системасына келгенде биз абдан оор тема. Анткени Кыргызстанда 7 миллион калк бар деп атат. 6 миллион калк болсо билим берүү системасы өтө чоң тармак. Бул мектеп окуучулары эле бүгүн 1 миллион 400 миңден ашып кетти. 407 миң болуп калды да. Бул деген сөз, бул тармак өтө чоң. Муну өзгөртүү да чындагы кыйыныраак да. Эмне үчүн бүгүнкү күндө абал өтө начар? Биз баягы 90-ж жылдары союз таркагандан кийин билим берүүнү тегеле карабай алганбыз. Эчтеке көңүл бөлбөй, бүт мыкты мугалимдер кетти. Ошонун ичинде жанталашып, баягы кыйналып иштеп келген айрым гана мугалимдер болду да, негизи тармакты аябай жоготуп алдык да. Анан бүгүнкү күндө такыр өзгөрүү жок дегенге макул болбойт элем мен. Кайсы бир деңгээлде өзгөрүү бар, бирок биз ойдогондой, каалагандай бардык жерде, бардык багытта өзгөрүү болгон жери жок. Мисалы, өзгөрүү жөнүндө айтып келгенде, мына республикалык жылдын мыкты мугалими конкурсунда былтыр дагы жаш жигит жеңип алган. Быйыл дагы жаш жигит жеңип алды. Анан ошол жерге биз баягы жюринин мүчөсү болуп катышканда мени таң калтырганы, жаш жигиттер, кыздар келип укмуштай сонун сабактарды өткөрүп, анан болгондо дагы акыркы технологияларды колдонуп өтүп атышат. Бул элдин ичинде биринчи билиш керек, ал канчалык деңгээлде. Ооба, андайларды аз дейт, жалпы масса эмес, бирок кыймыл, аракет бар да. Мынакей биз азыр жана айлыкты көтөргөндөн кийин көп мисалы жанагы мектепке даярдоо дегенге, анын айлыгы кичине азыраак да, отпускной жок дегенде ылдыйраак болчу, андай деле көп келчү эмес. Быйыл конкурс болуп калды. Конкурс болгон жерде сөзсүз сапатка таасир этет. Айрым жылыштар бар. Мен айтат элем, эми экинчи багыт жанагы китеп окуу боюнча чындыгында бул жерде маселе бар. Бирок бир жакшы жери кыргыздын жана жаш кыздары, жигиттери, мынакей менин колумда китептердин сүрөттөрү турат. Дүйнөгө таркап кеткен бестселлер китептерди англис тилинен эле кыргыз тилине которуп коюп атат. Ушул бирок мугалимдер эле эмес, билим берүү чөйрөсүндөгү окумуштуулар дагы, ошол мугалимдерди окуткан мугалимдер дагы кээде ушун окуй беришпейт да. Бул жагынан маселе бар. Бирок мындай такыр эле мурдагыдай туруп калды дегенде бүгүн жылыштар жакшы эле кетип атат. Агай, айлык маяна жогоруласа эле мугалимдердин билим деңгээли көтөрүлүп кетиши мүмкүн деген ой айтылып атпайбы? Сиздерде кандай болуш? Көтөрүлүп анан өзгөрүү болдубу? Жакшы, жана башында дагы айттык, буга разы болуш керек. Бирок баягы ырда айткандай, бул аздык кылат да, өзү аздык кылат. Жана адам жалаң эле айлык менен, материалдык стимул менен эле жашабайт экен да. Ошол жанагы педагогикалык кесиптин имиджи, ага болгон коомдун мамилеси, жетекчиликтин мамилеси, социумдун мамилеси дегендей ушул жактары бар. Ошого мындай бир комплекс алып да карап ойлонуштуруш керек деп ойлойм. Анан жанагы
айткандай айлык өскөнү менен өзгөрүү, көңүл толуу элек дегени де чындыктын үлүшү бар. Чындыктын үлүшү бар, бирок Алмаз Таткабекович айткандай мындай бардык нерседе мындай тенденцияны да көрө билүү керек да. Кантсе да мындай кыймыл, өзгөрүү, ойгонуу башталып иштеп атат. Айыл жерлер мына мен араңыздарда мүмкүн мен Баткендин Алыскы Лейлек районунан ошо чек арада Лейлектенмин. Ошо азыр ошол айылдагы мугалимдер деле, катардагы бакчанын тарбиячылары деле илгерки көз карашты өзгөртүп, өзгөртпөсөк болбойт экен, иштебесек болбойт экен деп мына окутуу технологияларын, жаңы технологияларын окуп, методикаларын алып атат. Албетте каалаганыбызга алы толук жете элек. Анан жанагы сапаты мугалимдердин бул мындайда 30 жыл бою, 20 жыл бою даярдалып келген, акыркы 5-10 жылда даярдалган мына бул кайдыгерлик учурунда даярдалган кесипкөйлөр айлык көтөрүлүшү менен эле эртеге башка болуп кала албайт да. Алар ошо бир кезде алган билиминин өксүгү сезилип турат. Бул жерден эмне деген корутунду келип чыгат? Өз алдынча билим алуу, самообразование деген. Мына бул мугалимди өзү мындай деген сөз бар да. Дыйканды дыйкан кылган кетмени дейт. Мугалимди мугалим кылган анын китеби болуш керек. Анын тынымсыз окуганы, анан интернет ресурстарды пайдаланганы, өзүнүн үстүнөн иштеген. Өзү эски аксиома бар, аны анчалык айтпай койду. Мугалим окуп турса гана мугалим деген, мугалим боло алат деп. Тем более азыркы кечеги информация бүгүн эски болуп калып атат. Информациялык коом болуп атат. Азыр баягы мугалим окуп турса гана ошондо мугалим деген сөз бүгүн квадратка көтөрүлүп айтылыш керек да. Мына ушуга маани бериш керек. Миң өкүнүчтүүсү бизде бул институтта өткөнбүз, муну билебиз деген көз карашка алдырып коебуз. Кеде балдар, азыркы балдар окубай атат дейт. Мен ойлойт элем, азыркы балдарды окубай атат эмес, окута албай жатат деген суроо, окута албай жатабыз деген сурооду дагы өзүбүзгө беришибиз керек да. Анткени Zoom муун, баягы Z муун деген, азыркы Zoomer деген муун, буларда IT технология, инновациялык технология, аларды жөн эле таң калтыра албайсың да. Ошол үчүн аларга ширелишкен бир билимдин кайнап турган булагы болгондо гана, ал азыр мен өзүмчө айтамын, мугалим менен интернет ресурстардын, телефондун өзүнчө балдар үчүн конкуренция кетип атат. Кто кого деп. Мугалим өтө кыйын, күчтүү болсо гана, мына IT технология, интернет ресурс өтө жакшы, бирок анын бир зайып, алсыз жагы бар. Анда жан дүйнө жок. Ал эми мугалим бул көз караштан эч качан жеңилгис жана алмаштыргыс бал болгону, ошону эгер ал өзүнүн дареметини күчөйтүрүп алса, ошондо балдар ал мугалимди ээрчийт дейм. Бул жерде өтө чоң чымырканып иштеш керек мугалим. Телефонду азыркы жаштар, бир жаштагы бала деле билет да, мага караганда жакшы билет да, 1-2 жаштагы бала дагычы. Анан ушуну балдарга телефонду колдонбой туруп, сиз айткандай жандуу могу китеп менен, жандуу мугалимдин жан дүйнөсү менен, мугалимдин билим менен окутса болобу? Интернетти баары бир билип алат, биз үйрөтпөсөк да билет аларчы, бизден жакшы билет алат. Мен сиз өтө жакшы суроо бердиңиз. Мен жалпы 47 жыл стажым болсо, 25 жыл эксперимент жүргүздүм. Ошонун ичинде ар кандай мына жаңылыкка эксперимент жүргүзгөндө бардыгы айтып атат, балдар телефонго кирип кетти деп атат. Чыныгы педагог болсо телефондон чыгарып алат. Чыныгы ата-эне эгер ата-энелик милдетин аткарса, ата-эне мээрими менен чыгарып алат. Бул балдардын телефонго баш оту менен кирип кеткени бул симптом. Бул бизге сигнал. Силер бизге көңүл бурбай атасыңар, мына биз телефондон тилектеш таптык дегени да. Бул об недостатке внимания дейт. Ата-эненин, мугалимдин, социумдун көңүл бурбаганынын жетишсиздигинен алар ошол жактан өзүнө союздаш издеп атат. Бул аябай көйгөй эжеке. Сиз менчик мектепте иштейсиз да. Ушул маселеде көйгөйдө ушуга силер кандай карап атасыңар? Биз негизи Билим Бишкек KG мектеп комплекси, бизде эртең менен 8-ден 5ке чейин окуйт балдар. 3 маал тамак ичет, кружоктор бар. Анан биз эртең менен балдар келгенде эле соткаларды алып коебуз да. Биринчи окуу башталганда балдарда соткага болгон аябай көз карандылык аябай байкалды да. Улам саат сайын келип эле баягы соткаларын сурап турат да. Эми азыр ошондон уже
чыга баштаганын биз азыр байкап атабыз кичине. Мына менчик мектепте балдардын көзүн карап окутушат деп атпайбы? Андан кийин силер буну алып койсоңор балдар таарынып же болбосо башка болуп кеткен жокпу? Биз эми кандай болгон күндө дагы негизи баланын ички дүйнөсүн ачышыбыз керек да. Ички дүйнөсүн, ошо баланын эгер өнөрүн, бир талантын ача турган болсок, ошо баланы сөзсүз биз билимге алып бара алабыз да. Дагы бир нерсени айтып келет. Эми жанагы биз заманбап мугалим кандай болуш керек деп, эмне үчүн мугалимдерге биз деген ар кандай мотивация бербейбиз депчи азыр мактанып кетейин. Мен азыр болсо член наблюдательного совета фонда Чырак уккан болуш керек. Ал Чырак фонду болсо бул деген мугалим, жаш мугалимдердин поддержкасы да. Ар кайсы ушул Кыргызстан боюнча, Бишкек боюнча эмес, Кыргызстан боюнча биз студенттерди таптык. Ал студенттер болсо мугалим болом деген атайын биз комиссия создаваться этилди. Анан ошол жерде мен мугалим болом, мен болсо ушинтип дальнейшем балдарды окуткум келет деген азыр биз болсо ошондой студенттерди окутуп жатабыз. Ошону айткым келет. Мисалы ошону эле ар бир область чогулуптар эле ошондой фонд ачса болот. Именно мугалимдерге бул биринчиден. Экинчиден бизде профсоюз деген билесиз, аябай знаменитый, аябай неметилген да, бирок профсоюздун жумушу бул деген эмне? Бул деген жөн эле жаңы жылда подарок бериш эмес. Жөн эле праздниктерде там ичип, күлүп, жайнап кылган эмес. Бул профсоюздардын биринчи маселеси бул деген защита работников. Мисалы, эмнеге ачылбайт профсоюз учителей деген? Мисалы, бизде ачсак болот да, мен жаш экенмин, мени көп укпайт экен. Меники мурунку поколение көп укпайт, мисалы, чындыкты эле айтайын. Ошон үчүн мен силерге азыр айткым келет. Мисалы, силер ошону айтсаңыз, силерди угушат. Профсоюз ошентип ачсак, ошондо бири-бирибизге мугалимдер бири-бирине жардам берсе, бири-бири менен бөлүшсөк, сиз айтып кетип атасыз. Информациянын өзүнүн срок годности болот деп, туура? Биз эгерде ошол информацияны алып туруп бөлүшпөсөк, биз өзүбүз кайра ошол уудан неметебиз, отравление болобуз. Биз ушунча информацияны ар бир мугалим билет экен, эмне үчүн биз ошону бөлүшпөйбүз? Бул мисалы патриотизмге деле жатат да. Бул деген мугалимдерди үйрөтсөк, ал мугалимдер болсо башка балдар мен мындайды билип келдим, давайте ушинтебиз депчи. Бизде андай жок чындыкта. Анан сиз деген могу китепте Тод Уайтакерди айтып кеттиңиз да. Ал Тод Уайтакерди ошол аябай знаменитый китеп, анан ошону айткым келет да. Биринчи ушул киши болсо Колумбийский университетте окуган, анан юрист болгон мен билгендечи. Юрист болуп, андан кийин мугалимдикке барганда бул эмнени айтып атат? Мугалимге келиш үчүн ушунча кадамдарды өтүп атат да. Это жөн эле Арабаеваны бүткөн эмес же БГОну бүткөн эмес да. Неме келип атат. Анан төртүнчүсүнөн айткым келет. Азыркы поколениеда жанагы система оценивания баланын знаниясын. Мисалы, мен ойлойм, аны мурун болсо эгерде советский, мисалы, мен окуп жүргөндө, силер деле окуп жүргөндө мугалим бизди чыгарчы. Айтып бер, мол стихотворениени айтып бербесең 2 аласың, айтып берсең 5 аласың деп элдин көзүнчө айтылган болот да. Азыр болсо, азыркы балдардын психологиясы башкача иштейт. Азыр деген мисалы андай жок болуш керек. Только тест боюнча бааны еще айтылбаш керек, только өзүнө эле айтылыш керек да. Мисалы, это вот азыркы кылымдын талаптары болуп атат. Бүт Япония сабак бериш керек дейсизби? Мен ойлойм, мисалы биз деген алар деген контрольный работа жазат да. Ошол контрольный работада алардын аты жөнү биз белгисиш болуш керек. Анан аларга канча алганын биз деген на общий фон чыгарбай, анын өзүнө лично айтыш керекпиз. Ошонткенде бала 2 алган күнү деле ал өзүн тыштабайт. Бизде бизде андай эмес да. Ооба. Жок, азыр балдар шоктонсо, айланайын жөнөтүп турсаң отурбайт. Биз аны кагып силкип салабыз. Жок, кагып силкебиз. Кагып силсең да азыркы балдар укпайт да. Анан 2 окуп коем десең анан кийин учпай отуруп калат да. То есть мотивация, вы смотрите, кнут и пряникти колдонуп атабыз да, бизчи кнут и пряник, мотивация на страхе деген да. Бул деген биз аны окутканга мотивация беребиз, коркутуп мотивация беребиз. Эта мотивация считается как бы худшей, бирок эгерде биз ага действительно мотивация берсек, сен окусаң момундай кыйын болосуң, сен мындай болосуң, тиңдей болосуң депчи. Аны укпай атсачы. Ал укпай атса, анда үйрөнүш керекпиз. Мугалимдер педагогиканы эмнеге окушат? Ошон үчүн окушат. Психологияны эмнеге окушат? Ошон үчүн окушат. Билиш керек. Эгерде ал аны билбесе, ал анда мен ойлойм, педагог, бирок анча жакшы педагог эмес. Туура айтып атабы ушул? Ушул маселеге кошкум келип атат да. Мен
канткенде мыкты мугалим боло алам деген тренинг өткөрөм мугалимдерге. Жакында эле Ош университетинде 2 факультетинде Ысык көлдө Нарында студенттерге де гана мугалимдерге өтүп келдим да. Ошондо биз кандай мугалимди биз мыкты мугалим деп эсептейбиз деп анан аябай көп анализ кылып, мен бир айылдык мугалимдин мисалында Мундускан Жигитова деген мугалим болгон, айылда эле башталыш класстын мугалим болгон. Ошол кишинин мисалында анан кийин талкуулап алар менен анан ушундай ойго келебиз, айтайын жыйынтыкка келебиз. Эң негизгилери катары деп туруп айтабыз да. Эң мыкты мугалим дегенде кандай мугалим? Мыкты мугалим деген бул баланын ордуна өзүн кое алган мугалим. Андай учурда алардын ортосунда эч качан конфликт болбойт. Алар биринин ордуна бирин коюп алып туруп, тигинин позициясынан маселени кантип чечүүнү издейт да. Уруш жөнүндө сөз эмес, ошол абалдан кантип чыгуу жөнүндө мугалим окуучунун позициясынан издейт. Ошол эле учурда ал баягы бара-бара окуучу дагы мугалимдин ордуна өзүн коюп, анан экөө мындай ынтымакка келет дегенди айтат элем. Экинчиси мынакей психологиялык жагымдуу жагдай деген. Ар бир класста ушул өтө маанилүү. Мына биздин балдарыбыз, неберелерибиз жана 1-класста, 2-класста окуп атканда биз үй тапшырмасын жасатабыз да. Ошондо ар жакта жүргөн кичинекей жооп бере берет. Жүгүрүп жүрөт, бирок жоопту айтып кое берет да. Анан ойлошубуз мүмкүн, чоң кишинин акылы начарыраак, кичинеси кыйын деп. 2 жылдан кийин ошол эле картина кайталанат. Тиги кичинекей баягы жооп берип аткан болуп отурат, андан кичинеси жооп берип атат да. Бул эмнени билдирет? Бул ошол биз алдыбызга коюп алып отуруп алып үй тапшырмасын жаса дегенде, ал баягы туткунга түшкөн кишидей да. Бечара туруп кете албайт, бирдеме кыла албайт, жок дей албайт. Биз менен андай абалда адамдын мээси иштебейт. Ошол учурда ар жакта жүргөн бала диванда секирип атат, эшикке чыгып атат, балмуздагын алып жеп атат. Ошондой учурда адамдын мээси иштейт да, жакшы иштейт. Класста ушундай нерсе болуш керек. Жана айтып аткан эркин нерсени. Биз ошол нерселерди айтып келгенде анан ага айткан жана өзүнүн өнүктүрүү. Биз 4 эле пункт менен мыкты мугалимдин сапаттарын ушундай көрсөтөбүз да. Азыр ушу мектепте ушулар колдонобу? Колдонулар жанакынтип тайрактап жаакка секирип, бияка секирип, мороженое жеп алып айтып берип аткандарды айтып атпайсызбы? Ал тиги үйдөгү болгон окуя. Анан эме бул жерде мен ошол жанакы Мундускан Жигитова дегендин башталыш класстын мугалиминин мисалында айтканда, мен өзүм көрүп барып, мен таң калтырган нерсе мындай болчу да. Классында жетишпеген бала жок экен, начар окуучу жок экен. Анан ошонун себеби ушундан келип чыгат экен да. Мындай мугалимдер бар бүгүнкү күндө, баланы өзүнүн баласындай көрүп, бала менен бала болуп кеткен мугалимдер бар. Бирок тилекке каршы ошолор кичине таркабай атат да. Эми биз азыр ушуңуздан чыккандай мага бериңизчи. Биз мындай кылып атабыз да. Мындай мен бир схема түздүм эле. Бүгүн мен эми мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун атынан сүйлөгөм келип да. Бүгүнкү биз мугалимдерге берип аткан биздин жардамыбыз жетишсиз. Биринчиден даярдоо начар абалда, моюнга алыш керек аны. Моюнга алмайынча болбойт. Даярдоодон чындыгында акыркы кезде өксүк өтө көп. Экинчиси, биз жанагы 5 жылда квалификациясын көтөрүп коюшубуз керек. Бүгүн ал өзүн актабайт. 5 жылда маалымат эскирип, ал мугалим жетер жетине жетип, ал начар мугалим болуп калат. Бүгүн мугалим дайыма өсүп туруш керек. Ошол жерден айтып атабыз. Бүгүн жанагы квалификацияны жогорулатуу деген терминдин ордуна үзгүлтүксүз кесиптик инсандык өсүү деген терминди биз мыйзамга киргизип атабыз. Бул эмнени көздөйт? Биринчиден мугалим дайыма окуп туруш керек. Бирөөнөн алабы, өзү китеп окуйбу, мугалим тынымсыз өсүп туруш керек. Экинчиси, ал кесиптик багыты менен инсандык багытын катар алып кетиш керек. Керек болсо инсандык багыты ал алдыда жүрүш керек. Мугалимге башка кесипке мындай мүмкүнчүлүк берилсе да, мугалимге инсандык жактан мындай начар болуу деген кечиримсиз деген айтат элем да. Анан эми ушуну биз мына жаңы багыттарда мындай схема менен мугалимди колдоону күчөтүүнү азыр бүгүн ошондой өтүп атабыз азыр. Үзгүлтүксүз кесиптик инсандык өсүү деген. Кыргызстанда мугалимдердин мындай өсөм деп аракет кылып аткандар дагы бар. Ошол эле учурда баягы эски инерция менен, мурдагы инерция менен баягы отуруп калдык да. Бүгүн козголгусу келбеген мугалимдерди биз көп, аны да моюнга алыш керек. Анан мен неме жөнүндө айтайын деп атам да, сиз айтып кеттиңиз, чыгармачылык депчи. Чыгармачылык менен иштеш үчүн мугалим бош убактысы болуш керек да. Сухомлинский айтып кеткен экен, эгер мугалим бош болсо дейт, ал мугалимдин тамыры чыгармачылык болот депчи. Сөзсүз мугалим бош болсо кантип изденбейт мисалы үчүн. Балага жакшы тарбия бергиси келет, жакшы билим бергиси келет, изденгиси келет. Анан азыркы күндө мугалимдер бизде өтө бардык бир бөлмө эс алганга, изденгенге чындыгында убактылары жетишпей калат деп ойлойм да. Ошон үчүн дагы издене албай аткан. Анан моундай сабак бериш үчүн дагы бир класста 30-40 бала болсо, ушундай жаңы стиль менен сабак бериш да кыйын болуп кетсе керек. Мисалы, ар бир баланы сураш да кыйын го дейм. Жерде мындай маселе бар да, мисалы үчүн өлкө мамлекетте Кытайда мисалы 60тан деле бала окуйт, бирок проблема жок. Проблема эмнеде? Биз бүт милдетти жана баланы мугалим кийип койгонбуз да, мугалим жоопту деген.
Дүйнөдө мисалы Түштүк Кореяда болгондо сурадык, эмне үчүн силерде билим берүү сапаты жакшы десек айтат. Биз бала бакчада жүргөндө биздин балдарыбыз билет дейт. Келечекте жакшы билим алса гана коомдо жакшы деңгээлге жетет дейт. Ушуну бала билген үчүн ал баягы бирөө үчүн окубайт, качып кетиш эмес дейт. Мугалим ал жерде кеңешчи. Ал ошону мисалы класстын ичинде канча бала болсо деле балдар өзү жанталашып окуп атат, ал жардам берип гана, жол көрсөтүп гана турат да. Бизде тескерисинче жанагы буга коррупциянын аябай таасири күчтүү. Анткени мектепте жүргөндө эле билет, келечекте окуйбы, тиги тайкесинин, бул байкесинин акчасынын жардамы менен бир жерге отуруп калган нерсе билимибизге аябай тамырына балта чабып атат. Анан кошумча айткым келет. Биз окуп атканда мен ойлойм, мугалим баланы надо учиться, да? То есть, мисал, бир эле математиканы бербейт, дискриминант монтме. Жок. Ал мугалимдин биринчи маселеси ал баланы дальнейшем ушул окуганды окутуш керек. Окуганды окуп кетүүгө үйрөтүш керек да. Окуп кетүүгө үйрөтүш керек деп ойлоймун. Бул биринчиден. Мен Түштүк Кореянын системасын билбейт экенмин, бирок азыркы талап боюнча 15 балага бир мугалим деп айтылат. 15 балага бир мугалим депчи бизде ушинтип айтылат да, бирок тилекке каршы мамлекеттик мектептерде сиз өзүңүз абалды көрүп жатасыз. Бул уже бизге эмес, бул мэрияга тиештирүү айтыш керек. Экинчиден, анан мугалимдердин өзүлөрүнүн ошол айтып аткандай жанагы окууга умтулуш керек да, алар өзүлөрү окуганга үйрөнүш керек. Не просто калп эле окуп эле жана бир математиканы билип же маселени чыгарган эмес, а как надо учиться. Мисалы башка шаарларда ошол эле биздин советский система эмес, именно башка системаларда, западный системаларда балдарды биринчи очередь ошого үйрөтөт. А бизде в основном советский система калгандан кийин бизде немерде саны бар, сапаты жок. Бизде математиканы деле тройной интеграл, производныйын баарын ала беребиз, бирок сураганда эмне кереги бар бизге бул? Биз кайсы жерден колдонобуз дегенде? Жалпы билим берүүнүн кереги жок экен да. Жалпы мен ойлойм, профильный билим берүү керек. Как американский системада, мисалы, бүт баары эле гений болуп кете албайт бул жашоодочу. Бирөөсү врач болот, бирөөсү актер болгусу келет, бирөөсү адабиятчы болгусу келет. Бирок жаш бала профильный эмеде, мисалы, өзүнүн азыр келечегин тандаганда билбейт азыркы балдар. Аны тест түрүндө көрүнөт да, кайсыга шыгы бар экенин. Мен дагы бир улап коеюн. Мына сиз айтып атпайсызбы, тиги балдарды биз негизинен үйрөтүш үчүн биринчи мына садик кичинекей кезинен башташыбыз керек болуп атат да. Мына ушуга азыркы күндө көңүл бурулбай атат. Бала бакчалар жетишсиз, ата эне баласын караганга убактысы жок. Балдар каралбай калды. Анан эгер биз балдарды фундаментинен, садиктен баштап түптөп алып келип мектепке киргизип, андан ары улантып кете албасак, мына бизде проблема ушунда жатып атат. Анан негизи мектептин жалпы билим берүүнүн системасын өзгөртүш керек да. Балдарды биз системага салбашыбыз керек. Анткени ар бир бала системага сала албайбыз. Муну жатташың керек, муну айтып беришиң керек эмес. Бала чыгармачылык менен иштеп кеткендей жолду салышыбыз керек деп ойлойм да мен. Мисалы үчүн ушу Айдай карындашыбыздын сөзүнө кошумча кылгым келип атат да. Жанакы бизде билим берүү чөйрөлөр деген образовательный область деген 7 областыбыз бар да. Анан ЮНЕСКОнун документтеринде да 7. Ошонун ичинен бирөө ЮНЕСКОда ашыкча. Ал жанагы окуп кетүүгө үйрөтүү деген. Мен жакында эле жанагы коллеждин мугалимдери менен ушуну иштеп да көрдүк. Аны кандайча бул жерде биз долбоордук проектини көбүрөөк колдонушубуз керек. Ошол долбоордук технологияны колдонгон бала бир эле тема боюнча иштеп алган, ал башка ар кайсы темаларды иштей берет да. Ошол коллеждин мугалимдерине да берип көрдүк. Жаңы билим берүү технологиялар дегенде билбеген технологияларын 2 сааттан кийин ушундай сонун презентация кылып беришти да. Жанакы окуп кетүүгө үйрөтүү. Ал белгилүү маалыматты сактап, башта сактап калуу эмес. Канткенде каалаган темада каалагандай материалды өздөштүрүп кетүү технологиясын үйрөтүш керек деген. Бул керек. Бирок мен айтат элем, негизи жана базалык билим бар берилиш керек. Бул жалпы кругозор үчүн деле керек. Бирок жана класс чоңойгон сайын ана жанагы профилдешип, багыт менен кетип, негизгиси мен толук кошулат элем, жана окуп кетүүгө үйрөтүүнү. Ага биз азыр кайсын сунуш кылып атабыз? Бул долбоордук технологияны сунуш кылып атабыз. Анан экинчиси баланын логикасын өстүрүш керек. Ошон үчүн мен айтат элем, үчүнчүсү мектептерде шахматты киргизиш керек. Жок, баланын логикасын өстүрүш үчүн эмне кылыш керек? Мисалы азыр биз тест түрүндө көбүнчө тест менен эле бааны коюп коебуз да, экзаменде тест менен болот дагы. Бала китепти окуп алып туруп, кругозорун кеңейтип, айтып берүүнү азыркы балдар билбей калды да, мурдагыдай тура. Биз союз мезгилинде билчү элек. Ошого жооп берейин. Азыр Айдай айтты, Алмаз Аткарбекович айтып атат, биз балдарды өз алынча билим алууга үйрөтүшүбүз керек деп да, учиться дегендейчи. Алмаз Аткарбекович билет,
мына 25 жыл болду биз мынау сабакты киргизгенбиз. Мына өз алдынча билим алууга үйрөтүү сабагы. Бар болгон биз кыргыздар өзүбүздө бар нерсени такыр этип арга албайбыз да. Анын китебин жазып, программасын жазып, сиз жазгансыз. Автор Мамадаминов деп турат. И жанагы средний балл ОРТ бекерге айылда 173 болбойт. 200 окуган бала окуган жерден 80 бала медакадемияга өтпөйт. Ал мен өтө кыйындыгынан эмес, мынау сабактын киргениден. О жана сиз логиканы кантип өстүрөбүз деп атасыз го. Мынанын ичинде ойлоо жөндөмүн өстүрүү, алган билимди прикладной пайдалануу, проблеманы чечүүдө билимди пайдалануу. Анан мына карасаңыз, реферат, курстугуш, диплом, эссе, стартап, проект жазуу методикалары. Мынау бизде Алмаз Даткабекович билет, 25 жылдан бери өтөбүз, анан сунуш беребиз. Бизде эмнегедир өзүбүздө бая мен сөзүм башында айттым, өзүбүздө жаралган жаңылыкты анча маани бербейбиздан, о бул жактан экен, бул жактан экен деп. Мынау бир сөз бар да, өсөр эл бир аз өзүнү да сыйлаш керек да. Азыр айтып отурсаңар мен таң калып отурам да. 3 адам катар айтып атат, мен күтүп атам. Бир антасы айтса керек азыр. Мына Гапургай 25 жыл өз алдынча билим алууга үйрөтүп атат. Бул менин 2-3 китебим. Айым боюнча да. И азыр бул китеп орус тилиге, турк тилиге которулуп, мына Алмаз Даткабекович англис тилиге которулуп Лондондон чыкты, бирок кыргызстан али буга маани бере элек да. Ана, мына силерге эми. Биз эң башкысы балдарды өз алдынча билим алууга үйрөтүшүбүз керек. А бул өтө чоң өнөр. Вообще мен айтамын, билим берүүдө, билим тарбия берүүдө эки эле нерсени биз үйрөтсөк болот. Биринчиси балдарды өз алдынча билим алууга үйрөтүшүбүз керек. Экинчиси өзүн өзү тарбиялоого үйрөтүш керек. Өзүн өзү тарбиялоо. Ол анын башаты өзүнү таануу, анан эме. Бу анын дагы китебини мына жазганмын, өзүн өзү тарбиялоо аркылуу өзүнү өстүрүү. Өзүнү өзү тарбиялоого эле үйрөтүп койсо, балдар уже кете берет. Азыр уже аларга мындай эме керек эмес. Бирок эмнегедир маани берилбейт да ошо өзүбүздө жасалган ишке. Мен ойлойм, ал үчүн талап керек. Бизде талаптар ошондой барбы? Биринчиден суроо берели. Жок тандай талаптар. Ал талаптарды ким кылат? Ошол эле Министерство образования мисалы чыкса да, тиги биздин азыр чоңдор укса, мисалы угуп, талаптарда ушундай болуш керек. Биринчи талап бала момундай билиш керек. Экинчи талап ушундай. Ал талаптар барбы? Бизде критерийлер барбы ошондой? Айтып атышат, критерийлерди жазып чыгып атышат, тигинтип атышат, мынтип атат. Мисалы вуздарда, ошентип жана инженерлер чыккан вуздарда ошентет. Бирок кайра эле талап келгенде ошол окуучуларды алышат да ОРТ мененчи. ОРТ менен алганда эң низки балл ОРТ менен алып алат дагы, ал талаптары анан каяка кетет? Жок болот. Агай, бул мотивация жок. Кылдаган кыз айтып атат. Талап жок деп да, ошо барбы министрликте? Талаптар бар. Азыр квалификациялык талаптар деген көптөн бери жок болуп келгенде, быйыл кабыл алынды. Башталгыч класстын мугалими, орто мектептин мугалими, жогорку класстын мугалими кандай болуш керек деген талаптар бар. Бирок ошол азыркы биз айтып аткан нерсени биз аң сезимдүү түрдө түшүнө албай атабыз да. Жакшы кабыл ала албай атабыз. Мугалимдер өздөрү бүт эле коомчулук, интеллигенция дагы да. Мисалы үчүн мен бир нерсеге көзүм жетти. Мына биз өзүн өнүктүрүү дегенде Союз убагында да айтып келгенбиз. Азыр да айтабыз өзүн өнүктүрүү деген. Бирок мен бир нерсеге өзүн өнүктүрүүгө чейин адам өзүн тааныш керек экен. Биз деле үстүнө чыгып кетет экенбиз да, фундаменти жогору шартында жогору жакка кетет экенбиз. Ошон үчүн жанагы инсан дүйнө деген мондой бир схеманы даярдап атабыз. Азыр муну жайылталы деп атабыз да. Эң негизги фундаменти мына өзүн таануудан башталыш керек деп атабыз да. Өзүн тааныганда, анан адам өзүн таанып калса, анын алдына баягы жасай турган иш өзүнөн өзү көрүнүп калат да. Кайсы багытта иштеш керек, эмне кылыш керек деген. Анан кийин андан жогорураак анан өз алдынча ошону өзүн тааныган киши өз алдынча билим алат. Өзүн өстүрөт, өзүн тарбиялайт. Анан кийин жанакы үй бүлө мүчөлөрү менен башкалар менен деп келип, анан биз ушул багытты айтсак деп атабыз да. Мына мен дүйнөмүн дегенде адам өзүнө көңүл бөлсө, бүгүн Кыргызстанда көп эле адамдар жанакы көчөгө кыйкырып чыгып аткандар деле, жанакы соц тармакта ажылдап жазып аткандар деле жок дегенде 1 мүнөт мен киммин деп койсо, көп нерсе токтомок да. Өзүн карап турган башкаларга сөз айта турганга жеткирсек деген. Ушундай нерселерди түшүнүш үчүн көп убакыт керек экен баары. Деңгээл керек экен, билим керек экен да. Ой, укмуш. Жазып койгон нерселер бар, ал документтер кагазда турат. Бирок кагаз менен турмуш эки башка экен да. Мен боюнча айтып кетейин деп атам да, биз. Сөз бербей койдуңар. Адистик бериш керек деп атпайсызбы? Мына ошоюнча биз балдардын мындай бир жөндөмүнө карата, мисалы үчүн 9-классты бүткөндөн кийин эле, мисалы үчүн азыркы бизде жогорку окуу жайларында көп болсо 100 студент илгери 1000
деген студенттер окуучу да. Азыр көп болсо 100гө жетпеген студенттер окуйт. Вуздар бүт бош жатат. Мектептерде балдар көп. Келбей вузга студенттер? Жок, эми азыркы күндө билбейм. Вуздарда мен мисалы үчүн көп эле частный вуздарды көрүп атам, студенттер жок койсе болгонун эле көрөм да. Көп болсо 10дай студент, 20дай студент окуп жүргөнүн көрүп атам. Ошолордо жанагы 9-10-11лерди окуучуларды ошол жака тартып, кайсы бала кайсы багытта жөндөмү бар. Ошо боюнча биз үйрөтүп, жасатып даже. Мисалы үчүн машинаны жасатып, кандай жасаш керек деген сыяктуу үйрөтүп отуруп, ошону эгер биз адис кылып чыгара турган болсок, мына ошондой бизде мыкты адистер, өзүн тааныган адистер, өзүн билген инсандар чыгат болуш керек деп ойлойм да. Мен айтайын, жана мугалимдердин кесипкөйлүгү жөнүндө сөз болду. Өзү темабыз деле ошо мугалим основной негизи. Эми баягы караңгылыкты тилдегенден көрө бир бурчуна шам жак деген да. Эми 30 жыл ошондой сапаты бар жок, кандай даярдалып калды деп азыр өкүнүп отурганыбыз менен ошону жакшыртыш үчүн жаш мугалимдердин кесипкөйлүгүн арттыруу мектебин ачканбыз. Школа молодого учителя деп. Муналында мугалимдин өзүнү өзү билим алып, өзүнү өзү чеберчилигин арттыруу. Мына жобосу, мына бул жерде программасы. Биз мугалимдерди мына өзүнүн эң алгач өз предметини билишке чакырышыбыз керек да. Методиканы, IT технологияны эң сонун билет, бирок өз предметини тамырыга жеткизе билеби? Математиканы иштей алабы? Орус тилчи, англис тилчи, мына бул өтө чоң проблема. Методиканы сонун жасап мыкты болуп чыгып атат. Ал эми предметиден келсеңиз, ал жерде өтө чоң маселе бар. Ошол үчүн мен кайрылып айтат элем, мугалимдердин кесипкөйлүгүнү өзүнү өстүрүшкө маани берип туруп, ушул үчүн Кыргызстан боюнча мен чакырып муну да кайрылдым. Мен өзү бир 3-4 нерсеге кайрылдым, Керим агай. Биринчиси, жана бул жагы айтты, бардыгы үй бүлөдөн башталат деп. Энелер мектеби, ата-энелер мектеби аркылуу мектепке үй бүлөнү тартпасак, натыйжа болбойт. Ал түбү жок капка дан салган менен барабар, эгер ата-эне катышпаса. Экинчиси, мугалимдердин кесипкөйлүгүнү биз арттырбасак эгер, аларды өз предметини үйрөнбөсө, ал дагы натыйжа болбойт. Үчүнчүсү, окуучуларды өз алдынча билим алууга, өз оюну айтууга үйрөтпөсөк. Мына ушул үч чоң маселеге арнап 3 китепти жазып эксперимент жүргүздүк. Бирок мен бир нерсеге өкүнөм да, жаман эмес, бирок эмнегедир баягы мен айткандай, бизде демилгени жаңылыкты колдоп, ушуну колдош керек экен. Жок, сөзсүз, Японияда мындай экен, Финляндияда мындай экен, Англияда мындай экен. А эмне үчүн Таласта Бектур Исаков мындай экен? Сөйлөттө мадан кандай мындай экен. Эми мен айтпасам макул. Там Анаркулова Нарбу 70-80 окуучуну медакадемияга өткөрдүн. Эмне үчүн ал айтылбайт? Чынара Токтоназарова айылдан келип окуучу республикада 3 жолу орус тилден 1-чи орунду алды. Эмне үчүн айтылбайт деймин да. Мен айтамын, своё отечество дегенде бир өзүбүздүн арабыздан дагы чыган мугалимдерди атын алып чыкпасак болбойт. Агай, учурунда айтпасак сөздүн атасы өт дегенде мен ушул жерден эле бийликке кайрылгым келип турат да, Аленайын. Муну укмуштай мугалимдер дагы айтып атат. Башкаларга эл батырын бергенде ушуларга бербейли. Белгилет ушундай мыкты мугалимдерге, эртең ошол элдин баардыгы мугалим болсун. Коом ошондо өзгөрөт. Биз эртең тополоң болуп кетпесин, эл көчөгө чыкпасын деп ар бир келген бийлик ошол менен баш ооруп отурат да. Эгерде элибиз коомубузда билимдүү болгон болсок, биз төңкөрүш, тополоңуш жөнүндө оюбузга да келмек эмес. Ошон үчүн саясат жүргүзбөйлүбү? Коомду билимдүү кылыш үчүн, мугалимдерди көтөрүш үчүн, жаш өспүрүмдөрдү билимдүү кылып тарбиялаш үчүн. Бул негизги саясат болуш керек деп ойлойм да. Анан урматтуу коноктор, мага бүгүнкү эфир өзүмө жакты да, негедир. Укмуштар сонун сөздөр айтылды. Ушундай биз эртең ушундай нерсе менен бийлик кош колдоп көтөрүп чыгып алган болсо, мына мугалимдерди. Сыйлык жөнүндө бир ооз мен сөз кошоюн, бул өтө актуальный да. Мен өткөндө бир чоң жыйында айттым эле, 30 жылдын ичинде бир да мугалим эгемендүүлүк жылдары Кыргыз эл баатыры деген наам албаптыр. Бектур Исаков деген агай бар. Кандай татыктуу адам. Андан башка кандай татыктуу адамдар бар. Эми баягы биз айттык
го мугалим болуш үчүн айлык эле аздык кылат. Алардын имижини көтөрүп, дарыгерлерден 2-3 алды, космонавтыбыз алды, башка алды, бирок мугалим затыдан ал эле. Мен сунуштайт элем учурдан пайдаланып, Бектир Исаковтай агайларыбызды биз кыргыз эл баатыры берип туруп алдыга алып чыксак эң сонун болот. Анан кийинкиси академиялык чынчылдык деген бар да, академический честность деген бар. Иштеги чынчылдык. Мына Алмаз Токтомамбетовду мен айтам да, ушундай балдарыбызды, ушундай жигиттерди мына айда азыр угуп отурабыз. Мына эжекейди биз келиңиздер, телевидение, радио, интернет аркылуу мындай бир чынчыл ак эмгектенген адамдардын имиджини түзүп, көрктөнтүрүп алып чыгалычы, башкалар суктансын деп айтмакчымын. Бая айткан мугалимдериме кошумча, Чынара Анаркулова, Нарбуу деген, Мелис Мусулманов деген бар. Лейлектен эле айтты дебесин, Ноокаттан. Илгиз деген бар. Ошондой мугалимдерди бир жолу мыкты мугалим кылып мактап койбостон, системдүү түрдө алып чыгып турууга мен чакырам. Ошондон кийин атын жазып алайынчы, мен балким биримеге чыгарып коем. Ага, Сыйлык боюнча жанагы чындыгында жана жогоодо ката кетип калганда, бул эл мугалими деген сөз кыргыз эл баатырымы дегенге барабар деп туруп ошондой болуп калып, мугалимдер көрсөтүлбөй калган. Эл мугалим ошонун деңгээлинде кандай болбош керек. Ошон үчүн азыр кыргыз эл баатыры деген мугалимге бериш керек. Бүгүн мугалим статусун көтөрө билсек, аны жогону өзгөртүш керек дегенге макулмун мен. Анан экинчиси, бир жакшы нерсе кетип атат тенденция кыргыз коомунда. Азыр билимдин маанисин эл түшүнө баштады. Көпчүлүк түшүнө баштады. Ошон үчүн жанагы балдарын көрүнгөн жакка ташып атпайбы? Жөнөкөй адамдар олчойгон акчаны төлөп кыйналып атса дагы баласына берип окутуп атат. Бул жакшы тенденция. Анан дагы бир жакшы тенденция кетти. Мына жана айтып калбадыңарбы, Чырак деген коомдук фонд деген. Ушулар буну биз бир жарым жыл мурда там бери талкуулап келатканбызда, кичине кечигип башталып калды бул иш. Ошол мектептеги балдардын даярдап, ОРТнын жакшы бала алдырып, жардам берип, анан ошолорду алып келип мугалимдикке даярдаш керек деп. Айына 8.000 сомдон стипендия берип туруп, анан аларды чет мамлекеттерди көрсөтүп, аларды биргелештирип, жанагы топ кылып иштетип, келечекте мыкты мугалимдерди даярдоо деген бир жакшы долбоор да. Бул долбоор жакшы иштеп кетсе, мугалимдер жакшы бир биз каалагандай мугалимдер чыгат. Экинчиси, мына мен азыр ушул берүүдөн кийин эле барып министрге киребиз. Ал дагы анагы жөнөкөй үйлөтүп кайра даярдоо деген долбоор. Бул дүйнөдө 61 мамлекет иштейт экен да, ошолор Кыргызстанга келип атат. Алардын дагы бир жакшы жери, жанагы сыртта жүргөн адамдарды мугалимдикке тартып келүү. Бирок эптеп эле мугалим кылуу эмес, үлгүлүү мугалим даярдайлы деп атат да. Ошол тартып келип, жардам берип, бекер окутуп, ошол баланыга үлгү боло турган, бала ошого карап түздөлө турган мугалимдер даярдайбыз деген. Бул дагы жакшы деп айтат элем. Азыр коомдо мындай кыймыл болуп атат. Кыргызстандын бир жакшы жери, мамлекеттик бийлик дагы, жөнөкөй активист адамдардагы, коомдук фонддордогу бир багытты кетип атат. Бул аябай жакшы тенденция. Маселен да, негизинен мамлекеттик саясат болуш керек, жана мугалимдерди колдой турган, туурабы? Биз Японияны айтып турабыз, тиги Финляндияны айтып турабыз, бирок аларда ошончолук чоң баягы кадыр барк бар да мугалимдерде. Мисалга да, бизде милициянын, аскер кызматкерлеринин же башкалардын айлыгы дагы эки көп, пенсиясы да көп да. Мугалимдер мисалга пенсияга чыкканда канча менен чыгат азыр? Канча менен? Пенсияга 4000ден арага ашып чыгышат, бир аз эле өтүп чыгат. Мына бизде мамлекеттик кызыктыруучу саясат болмойун, мисалга мугалимдердин көбү чуркап агылып, мен укмуш мугалим болом деп келбеш да мүмкүн. Андан көрөктүү таможенник болуп алсам, уурдап болсо дагы байып алам, этаж үй салып алам деген психология менен жашап атпайлыбыз, туурабы? Балаңды $7.000 менен бир мектепке берип укмуштай окутам десеңчи, жиппинген бирөө таң калат, сен жиндисиң, ушунча акчаны кетирип балаңды окутуп дейт да, өзү 20.000 жиппинип койкоңдоп жүргөн болот, туурабы? Мына биздин психология ушундай болуп атпайбы? Үйүндө китеп жок. Китеп жок. Алар мактанат, салган үй менен мактанат, минген машинасы менен, чөнтөгүнүн акчасы менен мактанат. Бирок көкүрөгүндө эч нерсе жок. Биз коом ошондой көңдөйлүктөн чыгып, билимдүүлүккө барабыз деп атабыз да. Демек мамлекет дагы жана биз айткан мугалимге керек болсо 10.000, 20.000 пенсия бериш керек. Эртең мен пенсияга чыккам, ушунча акча менен чыгам, демек мен иштешим керек деген стимул болуш керек го, жандай эмеспи? Кандай дейсиздер? Стимул болуш керек. Бир жерде бир эле маселе болуп атат да, жанакы мамлекет мугалимдердин саны көп да. Бүгүнкү күндө 83.000 мугалим бар да. Бул мектепте эле мугалимдерин айтып келгенде. Анан жанагы бала бакчада 9.000ге жакын киши бар. Ошолордун баягы саны көп болгон, айлыгын көтөрүп келгенде кичине кыйынчылык болуп калат деп атат. Биз жана буларды айтып кетти, бүгүнкүдөй көп саат окутуштун кереги жок.
Биз кичине санын кыскартып, сапатына кетишибиз керек. Балдарды да жеңилдетип, башка жана профилдик окуулар коюп. Мисалы азыр 11 классты бүткөн окуучу ким болорун билбейт, кайсыга тапшырарын билбей калган балдар. Бул өтө кечиримсиз. Экинчиси, жанагы мугалимдикти бүткөн бүтүрүүчүлөрдүн 20% гана мектепте калат, 80% талага кетет. Ошончо акчаны биз талага чачып атабыз деген сөздө. Демек, жана силер айткандай, ошол даярдоого дагы мындай азыраак кишини даярдап, бирок сапаттуу кылып даярдап, мугалимдер да кишини азайтып, бирок акчасын көбөйтүп, статусун көбөйтүшүбүз керек. Анан дагы бир жерде феминистический лозунгду айткым келет. Биз деген мен сизге айткан болчумун, бирок дагы бир жолу айткым келет. Айылда деги эле айылда эмес, вообще бүт эле Кыргызстанда мугалимдикке, особенно башталгыч класстардын мугалими болуп аялдар барат. Ооба. Байкадыңыз беле? Бир дагы мектепте деле кеңинен көп аялдар. Где-то 100%тин 2-3% эле эркек болбосо, в основном аял барат. Айылда деген ал аял ким? Ал Кыргыздын аялы болот. Анын өзүнүн кайын журту болот, кудасы болот, тоскун бала чакасы болот, бала чакалары болот. Биз айтып атабыз, мугалимди болсо биз бошотуш керекпиз деп атабыз. Бошоп, ал деген эркин болуп, ошол эркиндиктен ал чыгармачылыкка кирип жакшы үйрөтө алат деп атабыз. Бирок башка жеринен проблема келип атпайбы биздин менталитетте. Биз аялды болсо баласын да багат, тамагын да жасайт, күйөөсүнөн дагы тил угат, кайын журтунан да тил угат. Иши кылып бүт мына все успевайт. Анан азыр уксаңыз, азыр андан кийин 1-класстагы балдарга ошол чарчап келген аял барат, анан сабак берет. Ал аял эмнени үйрөтөт? Ал эптеп-септеп эле, вот эптеп-септеп деген сөз абдан бизде знаменитый да. Берет ошол математикасын. Ал бала эптеп-септеп окуйт, түшүнбөйт, аягында бала түшүнбөсө, ал же эжени эптеп-септеп бүтөт, анан эптеп-септеп жашоосун курат. Ал ошон үчүн бизде эптеп-септеп Кыргызстан болот. Ойлонойн, андай кылып койсоң мугалимдердин айылдагы бардыгы бутун асманга жатып. Жок, мен бул жерде айткым келет. Эркектер эгерде аялдары мугалим болсо, мен ойлойм, ошонун кичине болсо дагы 50%-ын эркектер өзүнө алыш керек да. Эми аялы кеч үйүп барып атабы, жумушунан идишин жууп койсун, ал колу түшүп калбайт анданчы деп ойлойм. Көбөйткөндүн жакшы жагы да бар. Мисалы Түштүк Кореяда башталгыч класстын мугалими болуш үчүн жана биз университет тапшырып атпайбызбы? Ошонун алдыңкы 5%-ке киргендер гана документин бере алат. Анткени башталгыч класстын мугалими болуу дүйнөдө аябай оор. Дүйнөдө башталгыч класска 6 жыл окутат. Ошон үчүн өтө күчтүүлөр гана ошол жака тапшырат да. Мисалы биз жана Финляндия, Сингапур деп атпайбызбы? Аларда 10%. Гонконг дегендерде алдыңкы 30%га кирсең гана документиңди башталгыч класстын мугалими болом деп бере аласың. Болбосо бергенге укугу жок. Жок, агай, бирокчу Кыргызда азыр бизде антип алдыңкы 10 болуп, ушу башталгыч класстын мугалими болуп барбайт дагы да. Ошон үчүн барыш үчүн ар жакта статустун көрсөтүп, анан кийин кызыктыруучу бир нерсесин кылыш керек да. Туурабы? Мамлекеттик саясат болуш керек деген ойду айтып атам. Ошондой болуш керек го дейм. Бизде бир кечирсиз мен айтып коеюн. Бизде жанагы бир жаман нерсе кетип калды да. Мектеп деген билим берүү мамлекет бекер билим берет, анан кийин ата-энелер акча төлөбөшүп. Тескерисинче ошондой мыкты мугалимдерди ата-энелер өзү колдоп алыш керек. Муну жөн эле ачык айтып эле колдош керек. Мамлекеттин колунан келбей атабы? Статусун көтөргүңөр келеби? Башка жака кетпесинби? Балдарыңарды жакшы окутсунбу? Ата-энелер ушуну мыйзамдаш түрдө салыш керек да. Туура. Оюңуз барбы? Мен неме деп айтайын деп аткам, мисалы үчүн кесипкөй мугалим боюнча мугалимдерди бир кандайдыр убакыттан кийин бир лицензия берип турса депчи, мисалы үчүн. Ошо мугалим болуп кетеби? Ошо мугалим болуп иштеп өзүнүн немесине татыктуу, мисалы үчүн балдарды тарбиялап билим берип алатабы деген сыяктуу бир кандайдыр убакыттын ичинде мугалимдерге ошондой берип турса, мен лицензия алып калбайын, ошондон түшүп калбайын деген сыяктуу аракет менен дагы мугалимдин немеси эжеке антиш үчүн жанагы эле кайра маселе ошончолук бияктан мамлекеттик деңгээлде ушундай укмуштай стимул керек да. Ушунчалык, туурабы? Ошондо анан азыр бизде эч нерсе жок эле мугалим ушундай болчу деп азыр мугалимге бүт коомдун көйгөйүн бардыгын башына үйүп койсок, бирок берген акчабыз кичинекей болсо, бирок мугалимди эч ким сыйлабасак, мугалимди эч ким карабасак, ал мугалим деле өлпөсүн дейт да, туурабы? Мен деле мугалим болбойм, мага керек тияк барып жыргаган жакшы дебейби, туурабы? Мен айтайын, сиздер өтө туура маселе, башталгыч класс эркек мугалимдер деги эле мектепте эркек мугалимдер деги эле проблема да. Эми ошону мен айттым го, мен 25 жыл эксперимент жүргүздүм, талдап, анкеталарды алдым. Алардын көпчүлүгү мына 4 нерседен качат. Кагазды майдалап жазыштан мугалимдер, эркектер алардын нерви чыдабайт. Бир. Экинчиси, ал айлык менен балдарыны бага албайт.
2. Üçüncüsü, erkek mugallimdin romantikалык образы bir da filmde birinci düşönden beri tartılgan жоқ film. Бали. Men министрдин кызынын махабаты, как будто башканын кызынын махабаты жок да. Мен обидно, мен айтат элем, эмне үчүн мына жаш сонун эркек мугалимдер жөнүндө фильмдерди тартып, ошол мына летчиктер, военныйлер, аскер адамдарга кандай мындай романтикалык эме түзгөн болсо, мекен сакчыларга, милицияга, биздин кайсы кинону көрсөңүз, бандит аны менен алышкан эме, эмне үчүн мугалим агайлар жөнүндө фильмдер тартылса, ошо романтикалык дагы климат түзүш керек. Бали, ана. Бул эң сонун идея да. Мына ушуну дагы эске алып коюш керек экен деп ойлоп атам да. Оюңуздар барбы? Мен кошуп беретин бул киши айтпады жанагы. Диплом алып коелу, ошол бир диплом менен 40 жыл иштебесин деп атат да. Ар бир 5 жылда текшерүүдөн өтүп турса, мисалы Америкада ошондой, ар бир 5 жылда баягы өзүнүн билимин тастамайынча андан ары мугалим болгон укугу жок да. Бизде дагы министрлик азыр жана көз карандысыз сертификат жалоо борборун түзүп атат. Планда киргизип ошол атат. Бунун максаты эмне? Мисалы жогорку окуу жайын бүтсө диплом алса эле мектепке барып иштегенге болбойт да. Ошол көз карандысыз борбордон өткөн болсо гана мектепке барат. Бул сапатка сөз таасир этмек. Анткени вуздар азыр мындай пачкаларды даярдап жатпайбы? Анан ошондо кайсы жогорку окуу жайдын студенттери өтпөй калып аткан болсо, демек жогорку окуу жайдын маселеси каралыш керек болуп калат да. Экинчиден, Россияга кетип калат, 15 жылдан кийин келип туруп эле мектепке орношуп алып атат, акча берип туруп эле. Андай болбош керек да. Деген ошол сертификат жолу борборуна өтүп, бүгүн мугалим болууга даярбы? Даяр болбосо окуп келсин, курстан өтүп келсин, өзүн жогоруласын, анан келип даярданыш керек. Бул дагы жана сапатты көтөрүүнүн бир жолу да. Анда мугалим аябай кыйын экен да. Ошон үчүн айтып атпайм мен. Анда көп мугалим болбойт агай. Анын үчүн дагы эле айтам да, кайтыла берем. Ошон үчүн мугалимге 100 миң же 80 миң айлыкты коюп туруп, анан талапты коюш керек. Мына сен монча айлыкты алам десең, моундай окушуң керек деп, жана кичинекей айлык берип алып эмесең эч ким барбайт. Азыр мен деле мугалимден качып кетким келип турат, ушул сөздү айтып атсаңыз. Бир эле мамлекетти карап отуруп бербестен, башка жол. Частныйлар иштеп атат да. Сонун иштеп атышат. Жакшы айлык берип атышат. Ошол жолдорду, механизмдерди аралаштырып киргизиш керек да. Ата-энелер менен, коомдук фонддор менен. Анан агай айткандай, бүгүн дагы эле биз мугалимдер отуруп алып, эң жүктүн баарын мугалим мойнуна үйдүк да. Бул жерде ата-эне деген бар эле. Бала өзү бар, мисалга, коом бар, мамлекет бар. Мына ушулардын баардыгын өзүнүн ордуна коюшубуз керек эле да. Бүгүн 30 жыл эгемендик алган 31 жыл болду. 30 азыр мына ошол эгемендиктин төрөлгөн балдар ата-эне болушту. Биз күнөө бизде болуш керек, биз аларды тарбиялай албай калдык. Бүгүн ошолор ата-эне болуп алып, азыр ошолор өздөрү ата-эне балдарды тарбиялай атпайбы? Алар келип алып кайра мугалимдерди сен тарбиялашың керек, сен билим беришиң керек деп көкүтүп, коркутуп, жакалап отурат. Не кылышыбыз керек? Бул мына сурооңузга дагы баягы мен айттым, Алмазат Кабекович билет, ошо 25 жылдан бери ата-энелердин мектебин ачып, ошолорду окутуп, ата-энелер окугандан кийин билим сапаты кескин өзгөрөт экен да. Эмнегедир бизге мааны бербейт да биздечи. Ошол үчүн бул ата-энелер тарс. Кийин жетекчиликтин баардык деңгээлиде акимият, губернатор, министрликтер, аймактар мугалимдин статусу, анын комуслугасы, анын жашаган квартира шарты мыналарга бир көңүл бөлүп коюш кадагын бир жакшы болот да. Эркек мугалимдерге. Бизде убакыт соңуна чыгып калды, атан көрүп жетишпей калдык. Балким биз кийинкисинде ата-эненин коомдогу билим берүүдөгү ролу ордун жөнүндө кеп кылбайбы? Бул аябай керек деп ойлойм. Биз ушуга келип такалдык азырчы. Буюрса балким кийинки жумага деп пландап кое береличи, болуп калат деп ойдобуз. Келип бериңиздер үчүн чоң рахмат. Эң сонун кепти айттык. Бирок бир маселе бар да. Biz Yapon, biz Finlandiyalik, biz Arap же biz Amerikalik bola albayız. Biz Kırgız, biz kanımızda Kırgız gana olabız. Kırgızdın arktuluğunda söz türdü şu mektepte karap koyumuzlar деген tilekti aytqım келет. Biz mamleket önüşünü şu gepti kılıp atabız. Mugalimdердин кадыр баркын көтөргөнгө аракет кылалы. Ата-эне дагы, коомчулук дагы балдарды билимдүү кылганга жан үрөйлүчү. Анткени биздин келечек ошолор. Биздин мамлекет бекем болуш керек. Кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.